жакшы иштер болуп атат. Жазып калган иштерди 80% болуп. Жан нерсе керек да. Чылкал менен соғыстар Санатта кандай элге? Амансыздарбы, урматтуу Жалал Абад дубанынын жашоочулары жана шаар тургундары, кадырлуу дарыгерлер, биздин ден соолук сакчыларыбыз. Кыштан аман эсен чыгып, жадыраган жазда жалпы Жалал Абадтык мекендештер менен бүгүнкүдөй жакшы саамалыкта жүз көрүшүү, амандашуу мага чоң кубаныч туудуруп турат. Калкыбыздын саламаттыгына кам көрүү жаатында кандайдыр бир жакшы жаңылык болсо, мен абдан сүйүнөмүн. Мына ошондой иш-чаралардын бирине Жалал Абад облустук ооруканасынын жаңы курулган имаратын пайдаланууга берүүгө бүгүн сиздер менен чогуу күбө болуп отурабыз. Дартына даба издеп келгендердин ажатын ачкан ак жолтой имарат болсун. Ошондуктан алгаш жалпы журтубуздун саламаттыгына кам көрүү багытындагы облустук оорукананын жаңы имаратынын ачылышы менен жалпыңыздарды куттуктайын. Мамлекет элдин ден соолугуна кам көрүү багытында биринчи кезекте алдын алуу иштерине көңүл бурууга жана мына ушундай заманбап медициналык имараттарды курууга милдеттүү. Биз 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык алганбыз. 218 тез жардам, 117 санитардык унаа, жалпы жонунан 335 автоунаа сатып алганбыз. Ал эми 2023 жылы болсо медициналык 30 объектиде курулуш иштери жүргүзүлдү. Булар облустук ооруканалар жаңырды, перинаталдык борборлорго 222 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, курулушу башталды. Мындан сырткары жерлерде мамлекеттик дарыканаларды ачуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгынан барыңыздардын кабарыңыздар бар. Өткөн жылы бөйрөктү алмаштыруу борборун ачканбыз. Жакында эле боорду алмаштыруу борборун уюштуруу боюнча кабыл алынган чечимди уктуңуздар. Түркиянын дүйнөгө аты угулган дарыгерлеринин көмөгүн алып, тажрыйбасына таянып, улуттук борборубузду түзөбүз. Бул дагы боорунан жабыркагандарды нечендеген жылдар бою түйшөлткөн маселе эле. Кудай буюрса, аны да чечтик десек болот. Жылдын аягына чейин баштап калабыз. Өткөн жылы Жалал Абад облусунда 12 фельдшердик акушердик пункттун имараты колдонууга берилген эле. Бүгүн болсо мына Жалал Абад шаарында 2 жаңы оорукананын имаратын пайдаланууга берип жатабыз. Акыркы 2 жыл аралыгында өлкөбүздөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы ири реформалардын алкагында республика боюнча ооруканалардын шарт жагдайларын жакшыртуу, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү колго алуу аракетин көрүп жатабыз. Жалал Абад облусунун калкынын ден соолугуна кам көрүүчү негизги медициналык мекеме болгон облустук оорукананын эскилиги жеткен дарылануу корпустары жаңыланууда. Өзүңүздөр көргөндөй, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына терапиялык профилиндеги бөлүмдөр үчүн 3 кабаттан турган жаңы имараттын пайдаланууга берүү алдында турабыз. Бул жайда 28 орун бөйрөгүнөн жабыркагандар үчүн, 42 орун неврология, 35 орун терапия бөлүмүнө каралып, жалпысы 105 орунду имарат курулуп дайын болду. Эми мындан ары жаны кейип, дартка даба издеп келген туугандар керектүү бардык шарттар түзүлгөн медициналык мекемеде дарылана башташат. Өмүр сакчылары болсо заманбап, жайлуу имараттарда өз жумуштарын улантышат. Кадырлуу дарыгерлер, курулушка жумшалган каражат 2023 жылы Жалал Абад шаарынын өнүктүрүү багытында республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен жүргүзүлгөнүн маалымдай кетейин. Шаарды өнүктүрүүгө каралган каражатка калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу, өндүрүш жайларын ачуу менен бирге мына ушундай саламаттыкты сактоо мекемелеринин курулушуна дагы жумшалып жатат. Учурдан пайдаланып, айта кетүүчү жакшы саамалык, аталган 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жаңы заманбап имараты дагы курулду. Буюрса бүгүн пайдаланууга бергени жатабыз.
Мындан сырткары азыркы күндө Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу, Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы аймактык оорукананын 20 койкалуу, Ак Коргон айыл аймагындагы 15 койкалуу түзүмдүк бөлүмүнүн, Базар Коргон районунун Могол айылындагы оорукананын, Сузак районундагы төрөт үйүнүн, балдар ооруканасынын имараттарынын курулуштары жүрүп жатат. Айрымдары аяктоо алдында турат. Ошону менен катар жакында эле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында балдар перинаталдык борборунун курулушуна мезгил кутусу салынганын билесиздер. Мына ушундай темп менен Жалал Абадта эле эмес, бүткүл республика боюнча саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатабыз. Ишти мындан да тез темп менен жылдырганга биз толук күч аракетибизди жумшайбыз. Саламаттык сактоо тармагын жакшыртуу, бейтаптарыбызга тиешелүү шарттарды түзүү боюнча иштер мындан ары дагы күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Медицина кызматкерлерине кам көрүү боюнча иштер улантылат. Урматтуу мекендештер, агайын туугандар, сиздерди мына ушул заманбап оорукана имаратынын ачылышы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Элибизде ар дайым ден соолук болуп, тынчтыкта мекенибиз өнүгө берсин.